Бул композицияда Каныкей энебиздин элеси көрсөтүлгөн. Бул өтө чоң кыргыз аял затынын образы. Көтөрүмдүүлүгү, акылмандуулугу, Манасты манас кылган деп Каныкейди айтса болот. Кара бөрк менен Акылай Манаска кеңешчи да, тең да боло алган жок. Ал нерсени Алмамбет мүнөздөп, Манасты бойдок болуп жүргөнүн билдирет. Каныкейдин касиеттери колдоочулардын тутумдары белгилегендей, ак марал, ак шумкар, кумайык болуп жатат. Ошолордун баарын Каныкей энебиз таптап, жуурулуштуруп даярдаган. Бул композиция Каныкей энебизди ички дүйнөсүнүн байлыгын көркөмдөп көрсөтөт. Аял заттын көтөрүмдүүлүгү, арулугу, чексиздики ушул сүрөттөн байкалат. Каныкейдин образы жалпы кыргыз аял затынын касиети. Каныкей нур дүйнөсү менен, кайып дүйнөсү менен аралашкан өтө касиеттүү, аруланган аял затынын эң асылы. Кара суурдун суулуусу, катындардын улуусу дегендей. Аял заттын эң төрөсү, асыл заадасы, айдай тунук, айдай бийик, көктөй чексиз Каныкей энебиз.